Рахмат, Чынобай Акунович. Бул жерде менин коллегам айтып кетти. Биздин коллегалар бардыгыбыз биз өзүбүз коррупционербиз деп. Анда ушу коррупционерлерди ушул жерде отурган депутаттарга сиз да жооп берип койсоңуз болот эле. Ким коррупционер? Ким ушуну көтөрүп чыгып аткан коррупцияга өзүнүн тиешеси болсо, буну да айтып чыгыш керек. Териштириш керек. А негизи ысык тамак боюнча элдер мага кат жүзүндө кайрылышкан. А ошол эле ысык тамак берилип атканды Талас областына комитеттик көчмө жыйынга ушу биз айтып чыккан биздин айымыбыз барган жок, көргөн жок ошол жерде биздин келечегибиз болгон жаш балдар канча ысык тамак жеп атканын. Ошондой эле Чынобай Акунович айтып коеюн. Ушу 61 мектептин директору убагында мурунку созывдагы убагында ошо мектепти жеке менчик өзүнө өткөзгөнгө аракет кылган. Барыңыздар билесиздер. Унчукпай отурасыздар ушул жерде. Мына мамлекеттик ишкананы өзүнүн менчикке өткөзөм деген адамды азыркыга чейин директор кылып кармап отурган. Уят. Акимдерди тез алмаштырабыз, министрлерди алмаштырабыз, өкмөттөр. Эмне үчүн балага зыян келтирген. Өз кызыкчылыгы үчүн мектепти бизнеске айландырган адамды биз ушуга чейин кармап отурабыз. Ушуга ким колдоп жаткан адамдардын баарын тизмесин алып чыгалы, Чынобай Акунович. Чекит коелу. Уят болобуз, өкмөттө ушундай 20 жылдан ашык отурган директорлорду кармап отурсак. Рахмат.